Дават кылганда пайгамбарлар эч кимиси акы алган эмес. Даваттын услубу ушул, тарикасы ушул жолу. Ал Аллах үчүн чакырасың, андан ажыр күтпөйсүң. Анын соогуну Аллах субхана ва таала өзү эсе кылып өзү берет. Аны бендерден күткөнгө болбойт. Мына ушул жерден уламалар өткөн сабакта айттык, баягы ужрат алса болобу, ибадатка акча алса болобу деген маселени ушул аяттардын негизинде муфассириндер, фукахалар жазышат. Албетте эң зарыл болгон маселелер намазга окшогон, азанга окшогон, таалимин окшогон маселелерде уламалар, мутаахириндер уруксат берген. Ал дагы хепсул вакыт дейт. Ошол вактын билген үчүн. Ошол адам вактын бөлбөсө, имамчылык кылбаса эч ким намаз окуй албай калат. Анда малы бар, анда жумушу бар. Ар ким жүрө берсе, имам жок мечитте. Имам ошол мечитке келип намаз окуш үчүн аны башка иштен бошотуш керек. Ошон үчүн хепсул вакыт, вактын берген үчүн ага акы берилсе бул жайыз. Бул ибадатка эмес, вактын бөлгөн үчүн гана. Түшүнүңөрбү? Вактын бөлгөн үчүн гана. Албетте багымдат намазына 100 сом бересиңер, пешинге 200 сом бересиңер, куфтанга 300 сом бересиңер, муга 500 сом бересиңер десе анда болбойт. Анда ибадаттын өзүнө акча алган болот. Бул нажайыз болбойт. Бул жалпы вактын берет, анында үй бүлөсү бар, анында бала чакасы бар, анда ичет, жейт, ал да инсан. Сага окшогон эле. Ошон үчүн ал вактын берсин, ошол жерде бар имамчылык кылсын, муаззин болсун, же сабак берсин деп бере турган болсо, бул вактыны бөлгөн үчүн бул жайыз. Бул баягы эреже бар. Нафакатул хабис махбус алал хабис. Нафакатул махбус алал хабис. Кимди карап турсаң бир иш үчүн, ошонун акысын сен төлөйсүң. Бирөө жумушка алдыңбы? Жумуш алгандан кийин акысын сен бересиң. Сен аялыңды алып келдиңби? Аял алып келгенден кийин үйгө, эми аялыңдын нафакасын бересиң. Нафакатул махбус алал хабис. Ошол сыяктуу нерсе, бул дагы эл үчүн байланды. Байлангандан кийин эми унага акча берилет. Бул вактыны берген үчүн гана, ал ибадатка эмес. Ибадатка акча алынбайт балдар. Ибадат бир гана Алла үчүн ин ажрия илля алаллах. Менин ажрим, менин соомду, акымды Аллах субхана ва таала Раббул аламин өзү берет dedi.